Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. 2022 жылдын 14 декабрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн 23 565 аскер бөлүгүнүн аэродромунда Коргоо министрлигинин бирдиктүү десанттык окуу борборунун өздүк курамы, Коргоо министрлигинин 52 806 аскер бөлүктөрүнүн жана улуттук гвардиянын 10 128 жана куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрүнүн 23 565 аскер бөлүгүнүн учуу өздүк курамы Ми-8 МТВ тик учагынан 600 метрден 800 метрге чейинки бийиктикте парашют менен секирүү боюнча машыгууларды аткарышты. Парашюттан секирүүнүн алдында жер үстүндөгү окуу курсу өтүп, парашюттун жалпы конструкциясы, коопсуздук чаралары, ошондой эле парашютту таңактоо жана секирүү алдындагы даярдык окутуулары үйрөтүлгөн. Секирүүлөрдүн максаты Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын багыттагы бөлүктөрүн даярдоодо милдеттүү элемент катары аскер кызматкерлеринин армиялык авиациянын каражаттарынан парашюттук десанттык квалификациясын жогорулатуу. Коргоо министринин атайын багыттагы аскер бөлүктөрдүн күжүрмөн планы негизинде аба десанттык программа бар. Ал 3 этаптан турат. Биринчиси теория, экинчиси укладка, үчүнчүсү өзү секириктер. Буга чейин негизи аскер бөлүктөн командирдин приказынын негизинде, буйругунун негизинде комиссия түзүлөт. Комиссия түзүлүп туруп, аскер бөлүктөгү мыкты даярдыгы бар аскер кызматчылар тандалып алынат. Алардан зачоттор алынат. Андан кийин күнүмдүк пландын негизинде дагы бир жуманын ичинде аба десанттык даярдыгыбыз бар. Ошонун негизинде аскер бөлүктө кызматчылар даярдалат. Парашют бул өзү биз үчүн абдан маанилүү сабактардын бири. Анткени азыркы убакта ар бир атайын багыттагы кызматкер парашюттан канчалык көп секирсе, канчалык күнүмдүк жашоодо буга көңүл буруп, маани берсе, эртең бизге жеңил болот. Анткени кырдаал ар кандай болуп атат. Ошого ылайык биз даярдыгыбызды күндөн күнгө күчтөп, тапшырмаларды аткарганга даярданабыз. Аба десанттык даярдыктар боюнча биринчи наземный отработка болот. Өзүбүздүн аскер бөлүктө атайын воздушно-десантный комплекс, аба десанттык даярдык боюнча шаарчабыз бар. Ошо жерден даярдайбыз. Андан кийин парашюттардын бардыгын комиссионно текшеребиз. Текшерип туруп, ар бир кызматкер өзүнүн парашютун инструкциянын негизинде укладка кылат. Укладка кылгандан кийин теориялык жана физикалык тапшырманы аткарат. Зачоттон өтө турган болсо, акыркы этап бул секирет. Секиргенде ар бир секирик биз үчүн маанилүү болот жана тажрыйба. Секирип аткан аскер кызматчылар булар абдан даярдыктары жакшы. Буга чейин дагы секирип жүргөн тажрыйбалуу балдар.
и жаңы секирип аткан дагы жигиттерибиз бар.